Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. КТРК спорт каналында кайрадан арена берүүсү башталууда. Бүгүн күнгө бейшемби, кызматыңыздарда мен Нурсултан Турузбеков. Жана адаттагыдай эле студиябызга кыргыз спортунун көрүнүктүү өкүлдөрү келип отурат. Тактап айтканда, улуттук спорттун бүгүнкү күндө падышасына айланып бара жаткан көк берүү спортунун өкүлдөрү конок болуп келип тургандыгын айтып өтөбүз. Ким деп турсаңыздар, анда алдыда тааныштыралы. Көк берүү боюнча Чүй облустук курама командасынын өкүлдөрү, мынакей команданын жетекчиси Рамис Жунусалиев мырза. Куш келипсиз. Ошондой эле Сары Өзөн командасынын жана Чүй курама командасынын ортого жекеме-жекеге чыгып жүргөн көк берүүчүсү Кубаныч Султан уулу. Куш келипсиз. Ошондой эле кармаган улагын тайгазанга таштап көпчүлүктүн көңүлүн бурдуруп жаткан Элеман Нурболот уулу. Куш келипсиз сиз дагы. Буйруса алдыда бизде убакыт жетиштүү эле, 40 мүнөттөй убакыт бар. Команда жөнүндө, карьера жөнүндө, алдыдагы пландар жөнүндө кеп кылсак болот. Ал эми урматтуу мекендештер, сиздерге айтып кетчү нерсе, эгерде бүгүнкү биздин конокторубузга кандайдыр бир кызыктуу суроолоруңуздар болсо, анда Инстаграмга кирип, ал жакка биз акыркы пост чыгарганбыз, саналуу эле мүнөттөр мурда. Ошол посттун алдына суроолоруңуздарды комментарий кылып жазып кетсеңиздер болот. Анда дароо эле чу дегенде, мынакей Рамис мырза сизден баштай берели. Команда, Чүй курама командасы жакында эле Талас облусунун Талас шаарында өткөн кичи көчмөндөр оюндары же болбосо улуттук көчмөндөр оюндарында чемпион аталдыңыздар. Маанайларыңыздар кандай? Жана утабыз деп ойлодуңуздар беле? Саламатсыздарбы? Биринчиден ушул Таласта өткөн көчмөндөр оюнунда бул Кудайдын буйругу экен. Ушул сөзсүз түрдө утабыз деп барганбыз. Ушул балдардын күчү менен, менети менен жакшы оюн көргөзгөнү менен ошол биз биринчи орунга жетиштик. Ошого мындай айтканда көптөн бери ошол биринчи орунду алабыз деп да эңсеп жүргөнбүз. Кудай буйруптур. Ушул көчмөндөр, улуттук көчмөндөр оюнунда биринчи улуттук көчмөндөр оюнунда биринчи орунду алганыбызга абдан кубанып турабыз. Ошол. Жакшы, анан сиз айттыңыз, албетте баягы чемпиондук үчүн барганбыз деп. Бирок Талас облусу баарыбыз жакшы билебиз, акыркы бир 5-6 жылдан бери өтө күчтүү команда болуп, акыркы ушул Кожомкул атабыздын 130 жылдыгына арналып уюштурулган мелдеште дагы Чүй курама командасын ири эсепте утуп алган болчу да. Ошондон кийин баягы коркунучтар болбоду эле сиздерде? Эми акыркы 5-6 жыл десек бул жаңылышабыз. Акыркы бир 2-3 жыл десек ошол туура болот го дейт да. Анткени былтыр дагы күз айында Кыргызстандын биринчилиги өткөн чемпионаты. Ошол жакта да областтар ичинде чемпионатта биз Чүй курама командасы биринчи орун алганбыз. Клубный форматта оюндарда сөзсүз түрдө ушул акыркы 2-3 жылдан бери достук командасы менен ынтымак командасы уже биринчи, экинчи орунда келе жатышат. Ага чейин дагы биз ошол биздин Сары Өзөн командасы биринчи, экинчи орундарды алып жүргөн кездер болгон. Азыр болсо ушул Таласка барган себебибиз дагы ушул биздин күчтүү балдарыбыз достук командасында да ойнойт, ынтымак командасында ойнойт, Рассвет командасында ойногон балдардын баарын башын бириктирип, курама команда түзүп, Таласка Чүй областынын курама командасын түзүп бардык. Жакшы, эми мен оюмча чындыгында күчтүү оюнчулар барган, күчтүү курама команда барды. Болгону айтайын дегеним, акыркы ошо Кожомкул 130 мааракесинде ири эсепте утулуп калганыңыздардын кийин дегеним да. Эми ал жерде мындай айтканда биринчиден той болду да. Той болду. Ал жерде ошол Сусамырлык балдардын баары биригип өзүнчө Сусамыр командасы болуп чыккан. Ошол эле Эламан, ошол эле Кубаныч, Рустам, ошонун жигиттердин баары өзүнчө Сусамыр ошол өрөөнүн намысын коргошкон. Калган балдардын баары биригишип Чүй областынын курамасын түзгөн. Анан ал жерде ат маселеси болгон да. Ат маселеси болуп, мындай айтканда
высшая лигада ойногон, жогорку лигада ойногон командалардан биз ат берген эмеспиз. Ошондуктан дагы эми оюн ар кандай болгон, эми ошол Кожом Палатасынын турнирдин жеңүүчүсү болуп Талас областына буйруптур, ошол Талас командасы жеңишке жетишкен. Жакшы, демек баягы берген суроома жакшы жооп болду деген ойдомун. Эми акыркы мезгилдерде жекеме жеке чыгууда өтө күчтүү оюнчу катары көрсөтүп келе жаткан Кубаныч мырза, сизге болсун. Дагы бир жолу саламатсызбы? Биринчи жолу көрүшүп отурабыз бул студияда. Негизинен эле бул сезон жыйынтыкталды буюрса 2000 эми алдыда дагы мелдештер бар, бирок официалдуу түрдө баягы клубтук мелдештер, ошондой эле облустук мелдештер да жыйынтыкталды. Сезон сиз үчүн кандай өттү? Эми биринчиден учураша кетсек, кыргыз элине саламатсыздарбы? Анан сезон мындай айтканда жакшы эле болду го деп ойлойм. 9 майда чыктык, 3-орун болуп калдык. Андан кийин эгемендүүлүк 3-орун болуп калдык. Мында ошо Кыргызстан ичинде ири көчмөндөр ойну болду. Анда ошо жеңиш биз тарапта экен. Ошо Кудай насип этип ошондо 1-орун алдык. Бул көптөн күткөн жеңиш болуш керек. Чүй элинин жеңиши, ошон чүй элине жеңишти алып бердик го деп ойлойм да. Жакшы, анан сиз көчмөндөр оюндарында крас менен чыгып аттыңыз, буга чейин дагы башка атты минип чыгып жүргөнсүз. Негизинен крас баягы Ахиллес, Геркулес сыяктуу аттарга туруштук берип жаттыбы, же сиз өзүңүз баягы ыкчамдыкка салып жаттыңызбы бул учурда? Эми бул жерде ошо аттын дайындыгы 9 майда 31-нде жакшы болбой калды. Анан ушул оюнга атайын жакшылап дайындап, буга чейин деле оюндарда эми таза албаса да бир 50-ге бир 30% алып жүргөн ат. Ошо бул оюнда ошо аттын дайындыгы жакшы болду. Бизге оюн жүрүптүр. Ошонун атын буюрса жакшы. Жакшы, албетте жеңишиңиздер менен дагы бир жолу куттуктайбыз. Анан мынакей Элеман мырза, сиз сезондун башында Расвет, Сары Өзөн Расвет командасы менен чыгып, Норузда катыштыңыздар, андан кийин Ысык көлдө катыштыңыздар. Сиз үчүн кандай өттү бул сезон? Командаңыз алсыз болуп калган жокпу? Кандай ойлойсуз? Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Эми команда бардык эле команда утабыз деп чыгат го дейм, утулбайбыз деп чыкпайт. Бардык спортчу дайындалып. Эми Кудайдын буйругу экен. Кудайдын буйругу ошол менен болуп калды. Сезон жакшы эле болду оюндар. Эми азыр сиз жаңылбасам 19 жаштасыз, 20 жашта. Мынакей 20 жашта чындыгында көпчүлүктүн оозуна алынып калдыңыз буюрса. Анан баягы башка клубка өт деген дагы сунуштар айтылса керек сизге. Күчтүүрөөк командага өтүп, баягы трофейлерди же болбосо мөйрөлөрдү уут деген сөздөр. Болот андайлар, болуп атат. Буюрса Сары Өзөнүн намысын коргоп эле Сары Өзөн командасына тартабыз го, Кудай буйруса. Сары Өзөн командасына өтөйүн деп жатасыз, демек. Буйруса. Жакшы, албетте көпчүлүк ушул суроону баягы беришип жүрүшөт, бирок биз азыр Чүй курама командасы жөнүндө сөздү улантып берели. Аттар маселесине келе турган болсок, кайсыл жактардан аласыздар, кандай жолдор менен баягы аттын ээлери курама командага беришеби? Көп учурда баягы клубтарга таандык аттар, Негизи биздин командада аттардан басымдуу бөлүгү баары клубка таандык. Сары Өзөн клубуна. Мындай дагы байкелерден, достордон сурап алган учурлар да болду. Аттарын сурап, бир оюнга, 2 оюнга салып. Негизи колдон келсе, ошол командадагы аттын баары бир клубтуку болсо жакшы болот да. Анткени ар кандай учурлар болот, аттар травма алган учурлар болот. Бир туура эмес жагдай түзүлүп калат да, ээси мененчи. Ошон үчүн мен бүгүнкү күндө биздин ушул Кудай буйруса ушул кийинки жылга, 2020-жылга биз ушул биздин Сары Өзөн клубтун аттарды кылабыз деген ниеттебиз. Курама командага. Жакшы. Анан маалыматтар дагы түшүп калды, сөздөр да айтылып калды, аттарды дагы баягы ижарага алышат экен депчи командалар. Андай сиздердин курама командада болобу? Биздин курама командада ижарага алган
намыс үчүн берет, бирок ижара мындай төлөп андай жок. Намыс үчүн алган аттар болду. Сураганда эле беришип турат, Убакыттан пайдаланып ушул адамдарга дагы ыраазычылык айтып кетейин. Жакшы. Анан негизинен эле ушул Талас облусунда өткөн көчмөндөр оюндарында Ош облусу курама командасы жакшы ойнобой койду деген да сөздөр айтылып калды да. Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Себеби сиздер финалда кезиктиңиздер, Ош курама командасын анан ийри эсепте жеңип алдыңыздар. Эми бүгүнкү күндө Ош облусунун командасы азыркы быйылкы жылдын чемпиондору болсо, чемпиондор десем жаңылбайм. Анткени өзүңүздөр көргөндөй 9-майда өткөн турнирде 31-нде өткөн Кубок президенттерде ошо 1-орунду ушул жигиттер алышкан. Ош курама командасынан 6-7 бала ошол Достук курама командасында ойногон балдар. Анан албетте Таласка барганда Достук клубдун атынан барган жок, Ош облусунун атынан барышты. Аттары кичине начарыраак экен. Достуктан биз билишинче 1-2 ат эле жүрсө керек, калган аттары ушул балдарга берилбептир да. Кандай себептер менен анысын билбейт экенбиз. Ийри эсеп болгондо эми Көкбөр оюнунда бир 70% аттар Аттардан көз каранды. Аттардан көз карандыбыз да. Аттарыбыз мыкты болсо, табы мыкты болсо, анда сөзсүз түрдө ошол ийгилик да жеңиш да ошол тарапта болот да. Жакшы. Эми Кубаныч мырза, сизге болсун суроо. Кийинки мынакей жекеме-жекеде түшүп жүрөсүз. Буга чейин дагы айттыңыз, ушул крас жакшы даярдыкта барып, жогорку деңгээлде ойнодум депчи. Кийинки сезонго пландар кандай? Ошол эле аргымакты минейин деп жатасызбы же мурунку клубда кайсы атты миндиңиз? Мурунку клубда Сарыөзөн клубунда крафтты миндим. Азыр ошо сүйлөшүүлөр болуп атат. Бөлөк ат Табып, ат табылып атат. Кудайга ошол атты оюндардан көрүп, ошого карата аты чыгып калган болсо кайсы ат? Эми азырынча сыр болуп турсун, анан кийинки оюндарда билинет да. Жакшы. Анан баягы сөздөр дагы айтылып калды. Айрыкча 31-чи президенттин кубогунан кийин Сарыөзөн командасында Кубаныч күчтүү, ал эми Ынтымак командасында ат күчтүү депчи. Анан ушул кичине гана жаралган учурда улакты илип кетип жаттыңыз. Чындыгында ага өзүнчө баягы даярдыктарды өтөсүзбү же бул ойноп жүрүп эле өзүңүздүн эле баягы туаза шамдагайлыгыңызбы? Эми бул Кудайдан берген талант болуш керек. Анан бул оюнга ошо президенттик кубок ушу 1,5 ай калганда атайын көлгө чогулуп сбор кылып балдар ошол жерде аттарды минип аттык, тренировка кылып аттык күнүгө. Анан оюн жакшы эле жүрүп атты, просто кичине Ынтымак тарапка кичине ооп кетти, омат. Ошо булеттен утулуп калдык. Мындай 3 тайм жакшы эле тарттык, 2-2 болуп ошол. Алар да мындай айтканда, алар да негизи ортодон аттар күчтүү. Бизде ошолдон себептен утулуп калдык деп ойлойм да. Биздин аттар ортодон албай калды. Балким биздин аттар алардын аттарын алып турганда балким оюн бөлөкчө болуп беле деген ойдомун да. Эми азыр баягы Сарыөзөн командасында деле чындыгында күчтүү оюнчулар топтолгон. Эми аттарын айтып отурсак көп. Ал эми Чүй облусуна андан дагы баягы күчтүүрөөк команда болуп чогулдуңуздар окшойт. Эки команданын айырмачылыгы кандай экен, сиз оюнда көрдүңүз да? Чүй облус курама командасы менен Сарыөзөндүн. Бул жерде айырмачылык. Аттарды кошпогондо оюнчуларда айырмачылыктар бар. Айырмачылыгы көп эле. Бул жерде жашып келаткан ошо Эниби Селяман, биздин досу Сейитбек, ошол Ынтымакты тартып жүргөн, ошол күч бирдикте дейт, ошонун баары биригип жапатырмакта. Ошонун негизинде уттук деп ойлойм да, балдардын күчүндө. Ошо байкелер баарын Ынтымак алып келип атат, ошолордун негизинде уттук окшойт деп ойлойм да. Жакшы. Анан Элиман мырза, мынакей өзүңүз болгон 20 жашка чыгыпсыз. Анан негизинен көкбөрүнү качан баштадыңыз? Ушул профессионалдуу деңгээлде дебейли, негизинен эле тартып баштаганыңыз качан болду? Негизи көкбөрүнү кичке кезимен эле аталарым, чоң аталарым кызыкчу көкбөрүгө. Окуп жүргөндө, убак болуп атканда, школдон качып кеткен күндөр да болду.
ошо аталарым себеп болсо керек, чоң аталарым ошо баары ат менен чоңойгон, мал сал менен үйдө. Бияка 2017-жылы келип тарткам Ноорузда Рассвет командасына. Ошо 2017 жылдан бери ошо Рассвет командасында ойноп атам. Жакшы, анан Рассвет командасында ойноп жатам дедиңиз. Бүгүнкү күндө бизге дагы жакшы бир тенденция келүүдө. Бул баягы келишим түзүп, спортчуларга албетте каралыш керек да. Анан командалар айлык акысын төлөйбү же болбосо атайын премия кылабы, ошондой кылып беришип жатат кээ бир клубтар. Сиздерде кандай Рассвет командасында? Жардам берип турат ал жакта деле. Финансылык жактан да. Бирок келишим жок, келишим негизинен баягы патриоттуулуктун негизинде эле ойноп жатасыздар. Жакшы, эми мынакей клубтук деңгээлде дагы сүйлөшөлү. Мынакей Рамис мырза буюрса келерки жылы Сары Өзөн күчтүү команда болуп чыгат экен деген сөздөр дагы акыркы мезгилдерде социалдык тармактарда айтылып жүрөт. Буга канчалык деңгээлде ишенсек болот? Эми буюрса ушу 2020-га сөзсүз түрдө биздин командада өзгөрүүлөр болот. Балдар, күчтүү балдар да кошулат Кудай буюрса. Аттарды дагы азыр биздин планда бар. Бир 4-5 ат жаңыртып, дагы бир ушу мыкты балдардын арасына кошуп, Сары Өзөн клубунда күчтөсөк деген оюбуз бар да. Бирок ушул таласта ойногон команда деле, ошол аттар деле менин оюмча клубтук деңгээлде чыкса, баягы өтө мыкты ойночудай. Алда болушу мүмкүн. Ошол состав, ошол аттар менен болуп болушу мүмкүн. Азырынча так чечиле элек, Эми баары убакыт талап кылат экен, финансылык каражат талап кылат экен. Кудай буйрса, ошол баарын биз чечебиз. Чечкенден кийин расмий түрдө сиздерге билдирүү беребиз. Жакшы. Анан биз байкап жүрөбүз, акыркы мезгилдерде Сары Өзөн командасы медиада болобу, же болбосо өздөрүнүн баягы жарнамаларын, анан демөөрчүлүк баягы өнөктөштөр менен иштеген жагынан башка командалардан өзгөчөлөнүп турат да. Ошол эле мисалы ата мекендик брендтер менен иштеп, формаларды тиктирип, жана башка. Баягы силерде оюнчуларга келишимдер түзүлөбү сиздер менен? Же сиздерде дагы баягы бекер эле ойнойбу? Бизде клубда сөзсүз түрдө балдарды ыраазы кылабыз, жардам беребиз финансылык жактан. Расмий түрдө келишим түзбөйбүз. Мындай айтканда, өзүбүздүн колубуздан келген жардамды берип, балдар ыраазы болгондой кылып, ошол менен иш жүргүзөбүз да. Андан тышкары дагы ошол сиз баса эле көрүп кеттиңиз. Демөөрчүлөр да бар. Биздин ошол Каф энд Каф деген биздин ошол мындай айтканда расмий партнерубуз бар. Ошол өнөктөшүңүздөр. Ошол киши дагы ошол быйылкы жылы биздин Сары Өзөн командасына өзүнүн да чоң салымын кошту. Ошолорго да чоң ыраазычылык билгизип кетебиз. Буйрса эми улуттук оюндарга ошондой фирманын жетекчилери көп көңүл бурса жакшы болмок деген ойдомун да. Анткени биздин Сары Өзөн командасы эмес эле, жалпы Кыргызстан боюнча ар бир Кыргызстандын булуң бурчунан ошондой күчтүү командалар чыкса, сөзсүз түрдө көк бөрүнүн өнүгүшүнө чоң салым кошобуз да. Жакшы, анан пландарыңыздарда барбы ошол келишим боюнча иштегенге, же азырынча жокпу? Пландарда бар. Кудай буйрса, ошол азыр клубтун документтери бүтүп атат. Документтери бүтсө, ошол ар бир балабыз менен расмий түрдө келишимдер түзөбүз. Жакшы. Себеби бул практика буга чейин башка спорттун түрлөрүндө болгон. Кыргызстанда деле бар. Ошол эле футбол, волейбол боюнча оюнчулар көбүнчө келишим негизинде ойношуп жүрөт. Анан Кубаныч мырза, кайра сизге келели. Мынакей акыркы мезгилдерде Эреңишке дагы чыгып жүрөсүз. Ошол Кожомкул 130-да көрдүк. Эреңишке чыгып финалга чейин жеттиңиз. Анан баягы Көкбөрдөн дагы тартып, ар кандай байгелерди утуп жүрөсүз. Негизинен көкбөрүчү болуп жүрүп, баягы үй бүлө бакса болобу деген суроо да. Акча таап баягы байыз болобу дегендей. Эми Көкбөрүнөн Кудай буйрса жакшы эле, ошол
Ошо көкбөрдө тартып келаткан ошонун мээнети кайтып атат го деп ойлойм. Ошол алган контракттарыма ошо колдон келиши айылга оокатымды алып атам, үйүмдү салып атам. Ошол Кудай буйрса жакшы, көкбөрдүн мээнети кайтып атат да. Негизи берейин деген суроом башкы негизи көкбөр чогулуп туруп баягы жамбак соолобу деген эле суроо болчу. Эми көкбөр чогулуп эми өмүр бою жамбак албайсың, бир убактылуу бир жылдардын арасында бир оокатыңды кылсаң болот го деп ойлойм да, бир 5-6-7 жылдын ичиндечи. Анан өмүр бою эмне үчүн оокатыңды кыла албайсың го деп ойлойм да. Бирок баягы карьера жүрүп турганда болот, Убагында түптөп алсаң болот го деп ойлойм. Мына дүйнө жана ата мекендик спорттогу 3 октябрда болгон урунттуу учурларды камтыган ушул күнү рубрикасында көрдүңүздөр. Ал эми биз маегибизди андан ары улантабыз. Азыр болсо дагы да болсо урматтуу мекендештер, биздин студияда Чүй облустук курама командасы болуп жаткандыгын сиздерге айтып өтөбүз. Инстаграмга биз айтканбыз, суроолор болсо бериңиздер. Инстаграмга кирсеңиздер, акыркы пост чыккан арена берүүсү боюнча атайын ошол комментарий кылып жазсаңыздар болот дегенбиз. Азыр бизге анча-мынча суроолор келген экен. Ар кандай суроолор келиптир. Бул жакта Кубантай деп көп жазган экен. Кубантай, азыркы учурда кайсы жаш улакчы мыкты деп ойлойсуң деген суроо келген экен. Эми азыр айта кетсек, жаш улакчылар көп аябай. Кыргызстанда ар бир областта, айылда чыгып атат деп жаңылышпайм да. Айта кетсек, эми өзүбүздүн элдер Таштемир, Эламан, Таластан чыгып атат, Астаркул. Ушуга окшогон улакчылар көп десем болот да. Жакшы, анан да бир суроо бар экен. Сейитбекти Сары Өзөнгө келет дегени чынбы дейт. Сиз жооп бересиз го бул суроого? Кудай буйрса. Кудай буйрса сүйлөчүлөр болуп атат, келет. Жакшы. Демек, аны дагы биз кийинки жылы көрүп калышыбыз мүмкүн, Мүмкүн. Жакшы. Эламан, сен дагы Сары Өзөнгө өтүп ойнобойсуңбу, жеңишке жетет элең дейт. Кудай буйруса. Жакшы кеңешин бериптир бир көрүүчүбүз. Анан эми башында айтып калдыңыз, ушул кийинки сезондо Сары Өзөнгө өтүп калыш мүмкүн, өтөм буйруса депчи. Канчалык пайыз иш, баягы сүйлөшүүлөр бүттү? Канчалык пайыз ишенип турсак болот эми? 100%, Буйрса. Демек, өтүп калыпсыз да. Сиз расмий түрдө азыр Сары Өзөн командасынын оюнчусу болуп калыпсыз да, демек, мындан кийин, Демек, Сары Өзөн Расвет командасында кыйынчылыктар пайда болот экен, сиз жок дагы. Анан атыңыз жөнүндө айтсаңыз, ошо минген аттарыңыз жөнүндө кайсы аргымактарды миндиңиз, анан кайсынысы өзгөчө баягы эсиңизде калды жана мингенде сизге көбүрөөк жардам берет? Эң биринчи ошо Расвет командасына келгенде Максимус деген ат мингем. Ошо Белек айылынан жер улакка минип көрүп, Рамзат Дөкөнбаев, Рамзат байкенин аты болчу. Андан кийин Тайлонгту миндим, Каркыраны, могу көчмөндөрдө Капрал деген атты миндим. Кайсынысы өзгөчө сизге жакты? Тайлонг, Каркыра, Капрал үшөө бирдей эле го дейм. Максимус аларга жетпейт, Ал мындай урбайт, бирок ойнок да алчу. Ойно улак тийгенде токтоп, жүгүрүп, жакшы да ошонусу. Эркелер болсо, улакка жанта бассаң уруп кирип барасың да алар менен. Түшүнүктүү, баягы топту жарып, жакшы. Анан баягы чагылуучуларга көбүнчө аргымак барып токтоп бериш керек да, тайгазангачы. Эми сайылат го. Өзүңөр даярдайсыздарбы же аны даярдагандар барбы? Эми ошо улак боло турганын алдына 1 ай мурун даярданып баштайбыз биздер. Ошо аттарды көндүрүп тайгазанга. Өзүбүз да көндүрөбүз да. Аттын башын тартыш керек, же ат өзү эле токтойбу? Эми жаңы көндүрүп атканда өтүп кетет, качат тайгазандан. Көндүргөндөн кийин
жакшы болсо көрүнүп кетет. Жакшы. Мынакей Рамис мырза, Эламан дагы буюрса Сары Өзөнгө өтүп калды деп калдыңыз. Бул дагы менин оюмча сиздердин командаңыздар үчүн, сиздердин командаңыздын күйөрмандары үчүн жакшы жаңылык болсо керек. Бирок баягы былтыркы сезонго дагы кичине сары эсеп салып көрөлү, өткөн сезонго. Ушул эле жылдын өткөн сезонуна. 9-майда өтө начар оюн көрсөттүңүздөр да, салыштырмалуучу. Анын себеби эмнеде болду? Оюнчулар ошол болчу, аттар дагы. Биринчи 9-майда биз ошол быйылкы жылдын эсебинен биринчи турнирибиз болду. Анан аттарыбыз дагы ушул акыркы 2 жума келгенде басымдуу бөлүк аттар ошол акыркы 2 жуманын ичинде келди. Табы да келбей калды. Биз ушу командалык мурун ойноп жүргөн күндө дагы ошол учурда бирибизди түшүнбөй калдык да. Анан бизге убакыт керек болду. Анан ошол 9-майдан алган жанагы туура эмес жактардын баарын карап чыгып, анализдеп, анан аттарыбыздын баарын ошол жакшыраак аттарды дагы кошумчалап алып, анан 31-нде биз мындай айтканда жакшы даярдык көрдүк да. Жакшы даярдык көрдүк, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Талас курама командасы менен, Ынтымак курама командасы менен жакшы оюн болду. Бул акыркы мындай айтканда көп жылдан бери эки күчтүү команда жарым финалда тең чыгып, анан ошо булитке чейин барган учурлар көптөн бери кездеше элек болчу. Жогорку лигада. Абдан жакшы оюн болду да. Бир эле ушул буйрук ошол Ынтымак командасында экен. Анан атактуу мына Улан Асакеев деген биздин жигитибиз канча оюнда жүрсө, мисалы Улан боюнча азыр айта кетсек, ошол 6 жолку президенттик кубоктун жеңүүчүсү, 3 жолку көчмөндөр оюнунун жеңүүчүсү, мындай айтканда легендарный десек болот да, ошол улакчылардын арасынан. Ошол Улан Асакеев ойноп жүргөндө Сейитбек, Рустамдар ойночу эмес, Манастар ойночу эмес да. Мындай ойносо да мындай айылда ойноп жүрчү да. Жаш болчу. Улан өзү жаш болсо, жаш кезинен баштап. Анан ошол Уланыбыз ошол оюнда салган булагы мына казандын кырына туруп калып атпайбы? Булиттенчи. Бирок ага чейин оюнда ага чейинки оюндун учурунда 2 улак салган. Ошол командабызды ошол сүйрөп келип туруп, анан биз да ошол мен ошол булитке чыгарарда ошол Улан биринчи чыгып команданын духун ачсын деп анан биринчи чыгарганбыз да. Анан ушул катуу ылдамдыкта келатып быргыткандын казандын ичине кирип, анан капталында туруп калып атпайбы? Ошол буйрук да, ал жагы эч өкүнүч жок. Ошондон дагы бир сабак алдык, дагы бир аттарды толуктаганга мындай айтканда уже көрдүк да, кайсы атыбыз дагы мындай айтканда начарыраак болуп жакшылагангачы. Эми Көкбөрүдө бул мындай нерселер оюн сайын боло берет. Оюн сайын ар кандай жагдайлар чыга берет да. Бир жагынан аттары, бир жагынан балдары болуп ушуну эми бир калыпка келтириш бул убакытты талап кылат да. Кудай буйруса биз ошонун жыйынтыгы менен анан тууралап көрүп, ушундай мүмкүнчүлүк болуп калды. Чүй курама командасын ошо бизге сунуштап, биз жетектеп калдык. Анан чогуу отуруп ошол жерден биздин тренерибиз бар, Эрмек деген Эрмек Байке Шекетов, ал кишинин да баары көкбөрүчүлөрдүн баары билет. Чогуу ошо Каныбек байкелерибиз менен чогуу кеңешип, кайсы баланы кайсы ат менен алабыз деп анан отуруп кеңешип, анан ошо аягы ошо жыйынтык жакшы болду да. Жыйынтыгы жакшы болду. Жакшы болду. Ар бир жаман, ийгиликсиз нерсени жакшылыкка жоруш керек дегендей. Ооба, сөзсүз түрдө биз ушул өткөн оюндардын баарын биз карап, кимдин катасы кайсы жакта болуптур, ошол каталарды кийинки оюнда кайталабаш үчүн биз аларга, оюнчуларга көрсөтүп беребиз да. Бул жерден мындай кылып турсаң, экинчи андай кайталаба депчи. Ушундай убакыттар болот да. Жакшы. Анан Кубаныч мырза, сизге кийинки суроо болсун. Эми сиз негизинен Көкбөрү профессионалдуу деңгээлде дейли, жогорку лигада качантан бери ойноп баштадыңыз? Мен ойноп келаткам 2013-төн бери келдим. 2013-төн бери ошо 19-20 жашыман баштап. Демек 6 жыл ойнопсуз да. Ушул 6 жылдын ичинде Көкбөрү канчалык деңгээлде өнүктү же өнүгүү анча байкалган жокпу? Эми
айтсам жаңы келген Самар командасының үчүн ал убакта көкбөрү деңгээли мындай командалык деңгээлде болчу. Азыр аны менен ал убактын көкбөрүн азыр салыштырыш өтө кыйын да. Уровень аябай эле өстү десем болот да. Келиңиз. Ошол учурдан пайдаланып Кубаныч 2013-жылы биздин Сузамыр командасына келген. Жаш оюнчу болчу. Биринчи Кубанычыбыз атчы болуп келди. Аттардын баарын ушул Кубаныч карчы. Анан Кыргызстандын тарыхында бүгүнкү күндө ушул келип туруп, ошол турнирде эле жакшы жыйынтык көрсөтүп, ошол турнирдин эң мыкты оюнчусу ушул Кубаныч болду да. Биринчи келип эле биринчи турнирде кошулуп. Биринчи эле амелдешинде. 2013-жылы 9-май болчу турнир. Үсен Кудайбергеновдун турнири. Ошол турнирде ошол учурда Кабылан командасы биринчиликти бербей турган кез болчу. Анан биз ошол Кабылан командасын биринчилик ошол финалдык беттеште Кабылан командасын уттук. Ошол жеңишке жеттик. Анан ошол жылы дагы биз кубок президенттен утканбыз да. Президенттик кубокду утуп, ошол белгилей кетсек, ошол жылы Кубаныч биринчи жолу чоң оюнга катышып, биринчи турниринде мыкты оюнчу болгон. Ошондон бери көз тийбесин, Кыргыздын намысын коргоп келатат да. Жакшы. Анан Эламан мырзага дагы суроо берип кетейин. Мынакей сиз көбүнчө чабуулдарда жүрөсүз, анан кээде жекеме-жекеге да чыгып каласыз да. Негизинен чабуулчулардын баягы жекеме-жекеге чыккан себеби эмнеде? Кандай учурда чыгат болбосо? Командный оюн. Ошо жетекчи байкелер айтат туруп, машыктыруучулар, машыктыруучу байкелер. Чык дегенде чыгып каласың. Бирок баягы абалга жараша чыгасыздар да, мисалы утуп жатсаңыздар чыкпайсыздар. Атка да карайсың да, тиги ат күчтүү болсо анын атына ылдамыраак ат чыгарып, тиги өзүң ортодо атың ала тургандай кылып ылайыктап чыгасың. Ылдамдык менен алып кетиш керек болот андай учурда. Жакшы, анан мынакей Рамис мырза, биз сизге баягы көкбөрүдө тажрыйбаңызга карап суроо берсек, жакында ушул Өзбекстанда дүйнө чемпионаты өтөт деп жатат. Бирок ал жакта баягы казактардын версиясы боюнча, алардын чыгарган эрежелери боюнча өтөт деген да сөздөр айтылууда. Анан Кыргызстандын федерациясы курама команда ал жакка барбайт деген чечим чыгарыптыр. Эми сиз баягы эксперт катары айтсаңыз, бул канчалык деңгээлде туура чечим жана Кыргызстан кандай кылыш керек эле? Биринчи учурдан пайдаланып ошол Кыргызстан курама командасына бүгүнкү күндө Өзбекстанда чемпионат өтөт деген расмий чакыруу жок. Өткөн жумада биздин федерацияда правлениянын мүчөлөрү чогулду. Правленияда 21 адам болот. Ар бир 7 областтан, 2 шаардан жана башка ошол көкбөрүдө көптөн бери жүргөн адамдар ошо правленияда түзүлгөн. Ошол 21-дин ичинде мен да бармын. Өзүм жеке оюм ошол биздин федерациянын чогулушу болгондо биз алдын ала мындай эле ичара эле талкуу болду да. Талкуу болуп, эгерде чакыруу келип калса кандай кылабыз деген болгон. Бирок ар бир ошол жерден правлениянын мүчөлөрү өздөрүнүн ой пикирлерин айтышкан. Правленияда 18 киши катышып, 18дин 17си барбайбыз деген каршы пикир айткан. Биринчиден ал жакта барган күндө деле көкпар болот. Эки эрежеси муляж менен жер улак, 2 тайм деп ошол биздин эл аралык көкбөрү федерациясынын эрежеси менен болбойт деген болгон да. Анан бул биздин ичара сүйлөшүүбүз болду. Эгерде расмий чакыруу келсе, анан федерация тарабынан сөзсүз түрдө аларга жооп болот деп ишенем. Демек, азырынча дагы да болсо дүйнө чемпионатына расмий түрдө чакыруу келе элек эле? Жок, акыркы маалыматтардан ушул азаттыкта дагы көрүп калдым. Ушул Өзбекстандын календардык планына кирбептир да ошол чемпионат. Спорт министрлигинин. Спорт министрлигинин календардык планына кирбептир. Ой пайда болот экен, бул жерде кандай, эгерде Өзбекстан тарап өткөрүп атса, тозуп атышса, анан календарлык планына кирбесе, бюджет жок да. Анан кандайча болуп атат, ошо түшүнүксүз болот да бул жердечи.
ошо болобу же болбойбу деген бул чоң маселе го дейм. Азыр ал баягы пландалып жаткан дүйнөлүк чемпионаты үзгүлтүккө учурап калышы толук мүмкүн экен да демек. Эми биз ошентип болжолдоп атабыз. Эми буйруган көрөбүз го, эми айтып атышат ноябрь айынын 20-ларында болот депчи, анан ким билет, болобу же болбойбу, анын белгисиз. Жакшы, эми бизге бөлүнгөн убакыт деле акырындап соңуна чыгып калды. Көп көрүнгөнү менен батыл өтөт экен. Сиздерге баягы эркин микрофон берели. Жалпы көрөрмандарга, ошондой эле калган оюнчуларга дагы сөздөр болсо айтып өтсөңүздөр болот. Маселеге? Келиңиз. Кичүүлөтүп баштайлы дейт. Биринчиден көк бөрү күйөрмандарына, ошо кыргыз элиме ден соолукка алып кетмекчимин баарын. Ошо көк бөрү өнүгө берсин, өсө берсин, күйөрмандар көбөйүп, ипподромдор толо берсин. Жакшы. Айтканыңыз орундалсын. Ийгилик сизге дагы. Келиңиз, Кубаныч мырза. Ошо мен деле эламан кошулуп кетмекчимин. Кыргыз элибиз өнүккөн мамлекеттерден болсун, ошол кыргыз элибизде тынчтык болсун. Ошо ар дайым көк бөрү алдыга өзө берсин, ошо дүйнөбүздө тынчтык болсун. Айтканыңыз келсин. Келиңиз. Ушул учурдан пайдаланып, жалпы кыргыз элибизде ар дайым тынчтык болсун, токчулук болсун, молчулук болсун демекчибиз. Ушул көк бөрү улуттук оюнубуз өркүндөй берсин, өсө берсин. Бизге ушул көк бөрүчүлөргө, көк бөрү сүйүүчүлөрүнө жалпы кыргыз элине ушундай чоң ат майданды салып берсин биздин башчыларыбыз. Ар дайым ушу элибизде, жерибизде жакшылык болсун, ушундай көчмөндөргө окшогон майрам тойлор көп болсун. Эң негизгиси ушул балдары көк бөрүчүлөргө билектерине күч кубат. Көк бөрү сүйүүчүлөрүнө ушул жакшы оюндар тартуулайбыз деген ниеттебиз. Кудай буйруса баары жакшы болот деген ишенимдемин. Айтканыңыз келсин. Эми сиздерге эмне дейбиз, командаңыздарга биринчиден ийгилик, анан көк бөрүчүлөргө жаракаттан алыс болуңуздар. Ар дайым өзүңүздөрдүн мыкты оюнуңуздар менен көрөрмандарыңыздарды кубантып жүрө бериңиздер. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Буйруса келерки жылы Сары Өзөн деген быйылкыдан дагы күчтүү команданы көрүп калышыбыз толук ыктымал. Кудай буйруса. Ал эми урматтуу мекендештер, бүгүн биздин студиябызда Чүй облусу курама командасы жана ошондой эле Сары Өзөн көк бөрү командасы болду десек дагы жарашчудай. Жакшы бир маек болду деген ниеттебиз. Ал эми сиздер менен коштошобуз. Кызматыңыздарда бүгүн мен Нурсултан Турузбеков болдум. Кайрадан кезишкенче бар болуңуздар.